Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah Taalam жардам менен дар жана даба деген китебин улантабыз. Автору ушул жерге келгенде пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сахабаларынын сапарга чыккан бир окуясын мисалдап айтат. Ал жерде мындай дейт. Бул сох хадистерде келген. Пайгамбарыбыздын сахабалары бир сапарга чыгышты. Жолдо бир жерде түнөп калып, арабтардын бир уруусуна келип токтошот. Анан ушул айылыңарда түнөп алалы, ушул жерде силерге конок бололу десе, ошол жердеги жашаган чөлкөмдөгү уруулар ал сахабаларды киргизбей, түнөттүрбөй, коноктобой коет. Анан алар ушул кыштак деп коет, же кыштактын четине эле түнөй турган болушат. Кимба сапар алыс чарчады. Анан ошол жерде эле түнөп калышат, дегилер коноктобой коюшат. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин ушул айылдагы жашап аткан жана түнөттүрбөй койгон айылдын ээлеринин башчысын чаянбы, жыланбы айтор курт кумурска бир нерсе чагып алат. Анан катуу ооруп, айыктырганын бүт чараларын көрүшөт, жанагы айыкпайт, жатып калат шал болуп эле. Анан жанагы кыштактын жээгинде биз конокто койгон адамдарга да барып көрөлчү. Балким аларда да бир жардам көргөзөр деп барышат. Нечканда жанагы сахабаларга келишет. Анан о жамаат биздин башчыбызды ушундай абалда калды, чаянчак же жылан кумурска бир нерсе чагып алды, турбай калды, жатып калды. Силерде мүмкүнчүлүк барбы бир чараңарды көргүлү дегенде айтат, силер бизди коноктобой койдуңар, түнөттүрбөй да койдуңар. Көрөбүз, бирок акы менен деген да, бекер эмес. Анан алар макул болушат, бир нече койго же бир койдолордун бир бөлүгүнө. Анан сахабаларды барып, арасынан бири ушу Куран менен дем салып жүргөн сахаба Фатиха сүрөсүн эле жанагы башчысына, айылдын башчысына Фатиха сүрөсүн окуганда дароо сакайып кетет. Дароо ордунан туруп, жана аркандап же байлап койгон, тушап койгон адамды боозунан чечип жүргенде кандай так ошондой басып кетет. Анан алар жанагы келишкен койлорун алышат. Анан алышып айтат да, ушуну эми бөлүштүрбөйлү дегенде, дем салган адам сахаба эмне дейт? Жок, муну пайгамбар алейхиссалату вассаламдан барып, дегенде сурайлы. Ушул рукуя кылып дем салып анан алган акыбыз адалбы же арамбы деген маселени коет да, туурабы же туура эмеспи? Ушудан барып пайгамбар алейхиссалату вассалам сурайбыз, анан барып чара көрөбүз деп. Анан пайгамбар алейхиссалату вассаламга келишет, окуяны айтып беришет. Ошондо пайгамбар алейхиссалату вассалам жанагы рукуя дем салган сахабага эмне дейт? Анын рукуя экенин, дем салууга ушундай касиети бар экенин кайдан билдиң дейт да. Муну баягы четке каккан жок. Ошол сахабанын илимине, ошол Курандын аяттарына түшүнгөндүгүн бир кубаттоо иретинде да. Андан соң баягы сахабалар ал койлордун этин жөөдөн артка тартынбасын деп, туура кылыпсыңар, аны да бөлүштүргүлө, мен да бир үлүшүн жейм деп пайгамбар алейхиссалату вассалам айткан. Мына ушул окуяны Ибн Кайым рахимахулло китебинде келтирген. Себеби биз дагы деле ушу баш жагындагы Курандын адам болгон дарысы, пайдасы, дем салуунун рукуя деп коет. Адамга канчалык деңгээлде пайдалуу. Мына ошол жерде токтолуп атат. Шейх Солих Фаузан хафизахулло бул окуяга түшүндүрмө берип ушундай дейт. Биринчи, бул окуядан алына турган бир нече пайдалар бар. Биринчи пайдасы, мына ушул биринчи пайда билдик, Куран бул дем салуу менен адамга пайдалуу экен. Бул жан дүйнө, напси, жүрөк оору эле эмес, адамдын сезе ала турган дагы, денесиндеги нерселерге дагы пайда экен. Мына бул жерде окуяда карасак, мындай бир нерсе чагып алган муну. Жыланбы, курт кумурскабы чагып алган адам сезе ала тургандай оору болду. Же уу кирип кеткен, же ууланып калган. Мына ошону барып Куран окуду, дем салды, айыгып кетти. Бул эмне? Бул оору кандай оору эле? Бул жанагы кайдыгерлик оору, жүрөк оору эмес боло. Жан дүйнөнүн оорусу эмес эле. Бул кайдымкидей эле адамдын денесиндеги медицина аралаша турган оору болчу да. Ууларын кетирип же капелинса берипсе деген сыяктуу. Бирок мына дем салуу менен эле айыгып кетти. Бул биринчиден. Экинчиден, бул окуядан экинчи пайда бизге. Биз билдик, дем салган адам, Куран окуган адам, ошол салган демине, окуган Куранына акы алса болот экенине далил болуп саналат. Себеби сахабалар бул жерден рукуя окуду дагы, ошого эмне койдун бир бөлүгүн алды. Акы алды деген сөз.
Бирок Шейх Салих Фавзан хафизахулла айтат, бул нерсени адам адат кылып, кесип кылып албаш керек дейт. Сахабалар да ал жерде айтты, ушу биз ушул жерде түнөтпөй койдуңар, коноктобой койдуңар, сапарда жүргөн адам. Себеби арабтарда уят болгон, мурунку адат болгон. Эми заман өзгөрүп, илгери баягы гостиница деген жок замандай. Анан тааныбаган адамдар болсо деле, кайсы айылга келсе ошо айылдын эли ошол чарчаган сапардагы жолоочуларды түнөттүрүп калыш милдет катары көрүшкөн да. Чоочун адам үйүнө келип түнөп алайын, сапарда жүрөм деген адамды сыйлап, коноктоп, үйүндө түнөткөн. Анан таң калыштуусу бул айылдагылар коноктобой койгон да. Коноктобой эмес, түнөттүрбөй да койгон. Мына ошон үчүн биз дагы ак алабыз. Ошо кылган кызматыбызга деп койлорун алды да, дем салган. Ошондой эле ошол абалга жараша ак алды дейт. Бирок ушуну адат кылып бүгүнкү күндө жана медициналык жерде ачып атпайбы адамдар, азыр клиникаларды ачып атат. Ошондой деңгээлде дем салуучу клиника деп ачып алган туура эмес дейт. Мурунку доордо канча деген кылымдар өттү, сахабалар, табииндер, таба табииндер мындай жол менен ачып теги кабар келбейт мындай. Дем салууну үй бүлөнү бага турган азык кылып, ошону менен таба турган кесип кылып алгандарды кезиктирбейсиң дейт. Бирок мүмкүнчүлүк болуп калса, салдырам деген адамдар болуп калса, билген адам болсо салып коюп, ага ак алып койсо арам болуп саналбайт. Себеби шейх айтат, бул нерсе эгер ушинтип акыга боло бере турган болсо, рукуя кылуу, дем салуу деген нерсени жокко чыгарат. Ар бир адам салганына ак алып, бул ушул нерсенин таасири, касиети азаят дейт. Анан бул жакта акча бар экенин билет да. Анан бардыгы билгени деле, билбегени деле кирип кете берет дейт. Бүгүнкү күндө кээ бир адамдар ушу дем салуунун артында жанагы бүү бакчылар, көз ачыктар, жалган аферист, тааптар дагы кирип кетет дагы. Жанандай шайтандарга, жиндерге сыйынуучу сөздөрдү жазып туруп, кагаздарга илип, тумар кылып, керек болсо ошол жерлердин акчаларын шыпырып, сени ооруң чоң экен, койго, уйга деп адамдардын акчасын алдырып жүргөн тааптар да бар ушундай аттар менен. Бүгүнкү күндө бул нерсе көп дагы деле болот. Себеби бул адамдардын максаты адамдарга туура багыт берип, алардын туура жолго түшүшүн эмес максат. Максаты алар акчаны топтоп калыш керек. Жана адамдарды өзүнө клиент катары тартып калыш керек. Алардын дүйнөдөгү максаты, ою, пикири туура акыйда эмес. Ошондуктан аалымдар бул нерсени колдойт. Ар бир адамдар өздөрүнө кесип кылып, рукуя кылып, ошо менен жүрүүнү. Жана ошондой эле эскертип кетүүчү, ар бир адам рукуя кыла бергенге жарабайт. Ошол адамдын акыйдасына каралыш керек. Илими барбы, ошол жөнүнөн түшүнүгү барбы, ошол Куранды туура окуй алабы деген маселе. Ар бир эле намаз окуган, же болбосо ошол 1-2 сүрөнү жаттап алган адам эле дем сала берсе туура болуп кете бербейт дейт. Ошонун акыйдасы туурабы, илими барбы, 5 маал намазы бекемби, ошого карата демдин пайдасы бар. Мына ушул экинчи пайда жалпылап айтканда, ушул маселелерди каралыш керек. Кесип кыла албаш керек, клиника кылып ачып албаш керек ушул демдерди. Ошону адат кылып, жана жака ар бир билген, билбеген деле адам кирип алып жүрө албаш керек андай. Ушул абалдарды адамдар түшүнүш керек. Үчүнчү пайда ушул окуядан. Бул жерде сахабалардын иштихады көрүнүп турат. Иштихады деген сахабалар өзүнүн билими менен, түшүнгөн түшүнүгү менен ушул жерде абал кылды. Не кылды? Силер бизди коноктободуңар эле, ошон үчүн биз дагы дем салбайбыз деди. Дем салсак дагы акыга салып беребиз деди. Көрүнүптүрбү? Жалпысына мындай бекер эле кылып берген нерсени булар адат болуп жүргөн дейт да. Бирок ак алып койсо бул арам эмес. Себеби айтты, мына биз дагы дем салабыз, бирок акын төлөп бересиңер деди. Алар эгер коноктошкондо сахабаларды, ошол жерге түнөттүргөндө сахабалар деле акы албайт эле дейт да, мындай эле дем салып бермек. Муну каяктан билдик? Себеби сахабалардын сөзүндө айтып атат. Биз дем салып бербейбиз, тек гана акы менен. Силер коноктобой койдуңар, түнөттүрбөй койдуңар сапарда жүргөн адамды. Мунун карама каршында түшүнүк чыгат. Эгер коноктогонуңарда бизди ушул жерге түнөттүргөнүңөрдө, бул демди жөн эле салып бермекпиз деген сөз. Мына ошондуктан силер да баш тарткандан кийин биз дагы акы кылып беребиз деген сөз болуп атат да. Биз дагы эми акы кылып беребиз. Себеби жана жогоруда айткандай, мурунку убакта адамдарга өтө өөн учураган таң калыштуу нерсе болгон. Ушундай чоочун адамдар келсе, коноктобой киргизбей коюш, түнөттүрбөй коюп,
мындай акылга сыйбаган, өн учураган абал болгон. Бул нерсе сахабаларга мындай бир таң калыштуу болду да. Пайгамбар алейхиссалату вассалам хадисинде бар, белгилүү ман кана юмину биллахи вал йавмил ахир фальюкрим дайфа. Ким Аллахка жана акыретке ишенген болсо, коногун сыйласын деген. Айрыкча туугандар, бүгүнкү күндө деле кайсы жерлерде жанагындай гостиницалар жок, столовойлор жок, тамак бир нерсе жей турган жерлер жок болуп калган жерлерде адамдар калып калса, ошолорду тамактандырып, түнөттүрүп коюу бул важип, милдет болуп саналат. Жана тамак сатылбаган, түнөй турган жерлер жок болуп калган жерлер болот го. Мына ушуну айтып атат. Кыскасы, бул жерде дем салуунун эгерде коноктошкондо бекерлик кылып бермек, бул нерсе белгилүү болгон сахабаларда. Анан булар конокто болгондон кийин ошого ак алып кылышты. Жана ошол пайда конокту сыйлоо, айрыкча түнөй турган жери жок, тамак ашчак жер болуп калса, түнөттүрүп тамагын берип коюу. 4-чү пайда, жана ошондой эле бул окуядан алынат. Ар бир адам бир абалда ошондой эки анжы болуп калса, билбей калса, илим ээлерден сураш керек. Бул сахабаларда акыларын алды, койду алды, бирок ошону союп жеше алган жок, бөлүшө алган жок. Качанга чейин пайгамбар алейхиссалату вассаламга барып, бул алган акыбыз адалбы же арамбы деп сураганга чейин. Качан пайгамбар алейхиссалату вассаламдан барып сурашты, пайгамбар алейхиссалату вассалам тастыктап берди, уруксат берди. Анан барып, не деди пайгамбар алейхиссалам? Алардагы көңүлдөр ток болсун деп, идрибу ли маакум сахман деди. Мага да бир бөлүгүн бере бергиле. Мен деле жей берем деди будан. Анан сахабалар көңүлү ток болуп, алхамдулилля. Булдан эмне? Сураш керек тууганда. Сурабай эле, үстөн көрүп эле иш кыла берген болбойт. Сахабалар ушундай алыста сапарда болсо дагы ошону жебестен, колдонбостон качанга чейин пайгамбар алейхиссалату вассаламдан сурап туруп, анан барып чара көрүштү. 5-чи пайда бул окуядан Фатиха сүрөсү эскерди. Фатиха сүрөсү рукия экен, дем салуудагы тажрыйба. Куранда туугандар бул сүрөнү салба, бул аятты окуба, муну гана оку деп эч ким айта албайт. Эмнеге? Себеби Куран баары шыпа болуп саналат. Ал эми ушинтип дем салып жүргөн адамдар тажрыйбалары менен айта берет. Жана ачык хадисте келе турган окуялар болуп калат. Же хадистер болуп калат. Ошолор күчтүүдөр. Бул жерде дагы эмне атат? Пайгамбар алейхиссалату вассалам тастап атат. Фатиха сүрөсү дем салууда таасири ажип, таң калыштуу экенин. Керек болсо сахабаны колдоп, коштоп, кубаттап атат пайгамбарыбыз. Мындай чыкканда, азаматсың, кайдан билип алдың бул Фатиха сүрөнүн пайдалуу экенин деп. Бул деген бай сен илимге умтулуп жүргөзсүң, ушул сөз. Бул нерсе Фатиханын таасири күчтүү экенин, улуу экенин бул деген сахабалардын арасында таркап эле жүргөн деген сөз. Пайгамбар алейхиссалату вассалам тастыктаган бир нече аты бар. Рукия дем сал, кафия жеткиликтүү деген. Wa qawluhu faqad athara hada dawa fi hada dawa hada huwa natijatu muhammal shamil hadith anna ruqya. Сөзүнүн башында айтпады эле шейх. Эгерде бир оору болсо, ошол ооруга дары төп келсе, дал келсе, таасири чоң болот деп. Ошондой эле Фатиха сүрөсү шипа деген аты бар. Рукия деген аты бар, кафия деген аты бар. Ошол ооруга дал келди, Куран шипа, жанагы адам айык кетти. Керек болсо, напси оору эмес, жан дүйнө оорусу эмес. Бул дененин оорусуна да. Мейли көз ооруйбу, баш ооруйбу, ич ооруйбу, бут ооруйбу, кол ооруйбу, кандай адам сезе ала турган. Оору болсо деле дем салдырсак негиз пайда берет. Болгону бүгүнкү күндө эмне адамдар биринчи эле сразу таблеткага качат, аптекага чуркайт, баягы адатта билип калган. Башың ооруса аналген ич, температураң өзөт, цитрамон жейт, муну деп дарыга. А Куранды унутуп калат. Куранды качан колдонот? Эң аягында такыр больницадан чыгарып врачтар таппай атабыз, сен билбейбиз, бар молдого да барып көрчү дейт да. Анан кой бир молдого да барып көрөйүнчү. Анда да эмне кылып барып көрөт? Сынап барып көрөт. Же болбосо көрөйүнчү деп тажрыйба катары. Ошон үчүн демдин пайдасы бербейт аларга. Ошо дем салуучуга да бул ушул бири-бирине байланган да, таасири күчтүү болуш үчүн дем салуучуга да көз каранды. Дем салуучунда жанагындай көз ачык аферист, жалган таапчы же билбеген бир адам болуп алса, өзү ширк кылган, ишеними туура эмес адам дем салса мисалы.
Анан экинчиден дем салдырып аткан адамдагы ишеними керек. Куран шыпа деген. Аллах Тааламдан гана болот деп ошол нерсеге ынануу. Анан ошол нерсеге учурду абалды туура абал менен дем салса, алхамдулилlah, таасир берет. Андан ары автору сөздү улайт. Ким улайт? Шейх Ибн Кайым рахимахулло сөзүн улайт. Түшүнүктүү болду бул окуя. Жана ушул окуяда 5-6 пайда алдык, түшүндүк. Дем салууну адат кылбаш керек экенин. Ушунун үй бүлөдөгү эң основной доход, негизги үй бүлө бага турган нерсе кылып албаш керек экендигин. Анан ошондой эле бири-бирин аны четке кагып, бирөөлөр ушинтип дем салып акча алып атса, алар да четке кагып, айыптап сеники туура эмес деп ага да барбаш керек. Себеби ак алса болот. Ак алса болот, бирок жанагынтип клиникаларды ачып алып, хор менен жана бир комнатага 30-40 адам тыгып алып туруп, анан онлайн дем салам, анан бияктан кыйратам деп акчаны максат кылып көздөп алгандар бар бүгүнкү күндө. Мен уктум, бир жери бар экен. Не дейт, 1000ге жакын адам топ-топ туруп ящик коюп коет экен, ар бир кирген адам 500 1000 сомдон салат экен. Анан бардыгына отуруп алып бир эле окуп коет экен да. Анан 100 000 сомду кагып алат экен, кетет. Ошентип ушундайларды жол менен сахабаларда, табийиндерде кезиктирбейсиздер. Адамга ушул дем салган адамдагы ыхлас менен ушул адам айыгып кетсин, ушунун жакшылыгына себепкер болуп калайын. Балким жанагынтип намаз окубаган, динди түшүнбөй жүргөн адам ооруп калат. Ошого дем салып, туура багыт берип, намаздын зарылдыгын, милдеттүүлүгүн айтып, ошондо таасир берет, чоң деп ошолорду түшүндүрүп берип, анан ошондо да тигил адам ыраазылык кылып, сизге акча берип кое турган болсо, ал арам эмес. Ибн Кайым рахимахулло эскерет. Ушул Фатиха сүрөсү боюнча мында бир окуя болгон Ибн Кайымда. Мен Меккеде бир топ убакыт жүрдүм дейт. Умрага барганбы, ажылыкка барганбы айтор, ошол жакта бир топ убакыт жүрүп калган Ибн Кайым өзү айтып атат. Анан ал жерде мен ооруп калдым дейт. Ооруп калып, дарыгери да жок эле, дарым да жок эле дейт. Ошондо өзүмө Фатиха сүрөсүн окуп дарыланчумун. Анын таасири абдан күчтүү экенин байкадым. Бул укманы ооруган адамдарга да айттым ошол тарапта. Алардын да көбү бат эле айыгып кетишкенин көрдүм дейт. Мындай умрага, Меккеге келген ар өлкөдөн келди да көрдү, анан аларга да багыт берип, ошол жакта ооруп калган адамдардын дагы ушул өзүм колдонгон ыкма менен пайдаланышып, бөлүшүп, алардын дагы айыгып кетип атканын көрүп аттым дейт. Автор өзү айтат, бирок бул жерде көңүл бура турган нерсе, бир маанилүү нерсе көңүл буруу керек дейт. Аяттар, зикирлер, дуалар менен шыпа суралат, жана алар өзүндө шыпалуу деп, бул белгилүү да. Ушулар менен окуп шыпа, буда шыпа бар экен белгилүү. Бирок алардын пайдасы жүрөктүн кабыл алуусуна жана окугандын таасирине жараша болот. Жүрөктүн кабыл алуусу деген жанагы мейли өзүңүзгө дем салыңыз, же дем салдырыңыз. Же дем сала турган адамдарга, мына ушуларга жараша таасири болот деген сөз. Жана тажрыйба катары көрөм деп атса, каяктагы пайда болот. Эгер шыпа болбой калса, анда бул окуган адамдын таасири алсыз болгондуктан дейт. Көрдүңүзбү, эгер ал бүү бакшы болуп калышы мүмкүн, көз ачык болуп калат, же анын максаты акча эле болуп калат. Ошондойду көздөй турган болсо, таасири өтө аз болот. Себеби анын максаты айыгып калышына себеп болуу эмес, ал акча табуу. Же да башка бир нерсени көздөп алган болсо, же оорунун кабыл кылбагандыгынан. Өзү дем салдырып аткан адам тажрыйба катары салдырып аткан болсо. Кээ бир адамдар бар, туугандар эле кыйнап барып салдырат. Кой кереги жокма деп жинденип кетет. Анан тигилер мажбурлап эле барып салдырып коет. Мына мен салдырдым, эмне болду эми деп даже сүйлөнгөндөр бар. Көрдүңүздөр, андайларга таасири аз болот. Же шыпага тоскоол болгон башка күчтүү себеп болушу мүмкүн. Кандай ал жанандай ажалы келип калган, же Кудай сактасын күчөп такыр чоң тоскоолдугу бар. Шейх Солих Фаузан хафизахулло түшүндүрүп берет тоскоолдуктарын. Бул көрүнүш кайдимки дарыларда да кездешет. Кээде организмде дарыны кабыл албай калат. Кээде анын таасири тоскоол болгон башка себеп чыгат. Адам денесинде тоскоол болуучу башка себептер бар. Эгер организм дарыны толук кабыл алса, андан көргөн пайдасы да ошого жарашат.
толук болот. Ошол сыяктуу эле жүрөк дагы рукуяны толук кабыл алса, окуган адам өзү дагы бекем ишенимдүү, күчтүү иманда, руханий абалда болсо, Аллахтын уруксаты менен бул оорудан кетирүүгө чоң таасир болот, дем салууда. Муну ким эскерип атат? Автор эскерип атат. Бул деген сөз туган дем сала турган адамдын иманы болуш керек. Эгер мен айыктырам деп алган болсо, дагы бузулат. Эгер мен акча табам деген максатты көздөп алган болсо, дагы таасир азаят. Ошол ишеними, түшүнүгү, иманы бар таасир берет. Эмне? Оорунун жок болушуна. Эми буга түшүндүрмөсүн өтөбүз. Ибн Кайым рахимахулла шейх берден түшүндүрмө берип атат. Эми Ибн Кайым ал сапарда жүрдү, Мекке, Мединада жүрдү. Эми айтып атпайбы сөзүндө деле, мен врач таба албадым, дары деле дармек таба албадым, бирок ушу тажрыйба менен Фатиха сүрөсүн окуп, дем салып айыктым. Бул деген сөз сен дарыларды колдонбо, врачтарга барба, Куран менен дем салууга отуруп ал деген сөздү билдирбейт. Хада мубах, урсат, врачтарга барып айыгуу кандай урсат болсо, ошондой дем салууда ошондой урсат адам. Шейх айтып атат, Шейх Солих Фаузан. Бирок ошо дары дармектерден дагы жанагындай убарол көп, башка аптекаларга баруудан дагы жеңил жолу бар болчу дейт. Бул рукуя бар дейт. Бирок эгер мусулман адам ушул дем салууну, Куран менен айыгууну, ыйман менен, ишеним менен, Аллах Тааламга таянуу менен колдонгонунда оболу көп оорулардан адам жеңилдемек дейт. Адам ооруп калды да, айтып атпайбы, дарыны колдонсо болобу? Бул деген сөз мындай эмес, сен дем салдырсаң врачка көрүнбө. Врачка көрүнсөң дем салдырба деген сөздү билдирбейт да. Муну кылсаң муну кылба, муну кылбасаң тигини кылба деген. Экөөнү тең кыла бериңиз, мисал. Бирок ошол эле учурда бүгүнкү күндө кандай болуп калды? Адамдар тек гана ошол медицина, врач ошолор менен жүргөндөр бар. Анан ал жактан айыгып анан бияка барып атпайбы. Бир жер ооруп калса, сразу дарыга чуркайт. Ооба, бул деле ал тоскоолдук кылбайт, бирок адам ыйман жүрөгү менен ушул оорумду Куран менен да жеңилдетем, Куран менен дагы айыгам деген адамда ыйман, ишеним, түшүнүк, Аллахка таянуу болгондо дейт, көп оорунун алдын алып, көп оорудан тез айыгып кетүүгө, жеңил айыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк болмок дейт. Аллахтын жардамы менен. Керек болсо, больницаларга, врачтарга дагы муктаждыгы аз болмок. Аз каттап калмак. Азыраак дарыларды, антибиотиктерди ичип калмак. Аллах жардамы менен көп ооруларды көтөрүп, адам Куран менен дем салдырып жүрө берсе, адам өзүнө жеңил жүрмөк. Бирок адамдар неге бул нерсени алыс? Ыйман алыс. Ыйман канчалык алсыраган сайын, адам Курандан да ошончолук алыстай берет. Ошондой эле жүрөктүн ыйманга турукташы дагы. Мисалы бир жериң ооруп калганда эле адам Куранды эстей алабы? Дем салдырайынчы деп дем салдыра калабы? Башы ооруганда келип өзүн. Мына канча деген азкарлар бар. Бир жериң ооруса, муну мо зикирди айт деген, мисалы, суннада келген. Балдарыңарга мо зикир дуан айт. Ата-энелер ошону аткарып атабы? Бир жериң ооруганда ошону, тизегиң ооруса, мисалы, же колуң ооруса, колуңду кармап, суннада келген дуаларды айтып атабы? Бисмиллахи уркийки мин кулли шейин юдик, Аллах яшфика. Бисмиллахи ла ядурмас ми шейин фил арди ва ла фис самаи самил алим. Мисал. Ушинтип зикирлерди жаттап, ошону айтып практикалап. Аз да адамдар. Эмнеге аз? Буга иман керек бекен, ишеним керек. Ошону айтып атканда жүрөктө Аллахка болгон таяным, чынчылдык керек. Көрдүңүздөр, ошону кабыл алуу, дем салдырууда ошонун дем салуучу адам бирөөгө бар эмес, өзүңүз дем салып атканда ушул шыпа, пайда деген түшүнүк болуш керек да. Тажрыйба көрөйүнчү кана. Дары деле ичип койдум, бирок негизги таянганым дары, бирок дем деле кошумча катары көрүп коеюнчу деген нерсе. Ушул жерден эле адам бузулуп атат да, ойчу. Бул шыпа, 100% шыпа деп адам ишениш керек. Себеби Алла Таалам кабар берип атат. Бул шыпа Куран деп. Курандан шыпа түшүрөбүз деп. Маселе биз өзүбүзгө карат. Биз кандай кылып, кандай абалда колдонуп атабыз? Биз чын эле ушуну дары катары иманы менен, чынчылдык менен, якын менен колдонуп атабыз? Же биз кайдыгейликти жана тажрыйба катары, жаны шыпа экенин жүрөгүбүзгө деле туйбайбыз. Керек болсо, Куран аяттарын окуса да пайда бербейт, эгерде жанандай түшүнүктө болсо. Эгерде сен Фатиханы канча жолу окусаң да, иманыңда, ишенүүңдө, таянууңда жүрөгүңө ынанбаса, пайда бербейт. Кээ бир адамдар айтат, мына силер айтып атасыңар Куран шыпа, дем салпай, мен дем салдырдым, анан окудум, эч кандай пайда таппадым да айша. Бирөөгө бардым, бирөөгө дем салдырдым, мынча акчам кетти,
Анан барып эч нерсе эле айыкпадым. Анан көрчө барып психический больницага жатты эле айыгып кетти дейт. Өткөндө бирөө айтып атат. Куранды четке какып атат. Эми аны Кудай билет. Ошол барган жана тууганын алып барыптыр. Ал тууганы кандай абалда болду? Ошо тууган ишендиби? Алып барып аткан сен өзүң ишендиңби ошо? Же сен сынап көрөйүн дедиң? Керек болсо бүгүнкү күндө бизде жанагы хисси текшерген врачтар өздөрү айтат. Врачка барып алып берген дарысынан шек санап отурсаң, өзүнө шек санап отурсаң, ошол деле таасир берет. Ичкен дарыңа ишенбей атсаң, Аллах таалам таянып ошол дарын себеп деп билбесең, ал тиги врачка деле чагылдырат. Сен менен иштеп, айыктырып, сен менен жүргүзүп келбей калат. Аны сынап атсаң. Элестетиңиз, Аллах таалам шыпа деп кабар берген адам тажрыйба катары көрөм деп атса бир адам, кантип таасир берет? Шейх айтат, баленин баары сенден дейт, өзүңөн дейт. Себеби өзүң Аллах таалам шыпа бул Куранды деп, мен тажрыйба катары көрөм. Куран шексиз 100% толугу менен бул шыпа экени белгилүү. Ошо оорууну дагы так билиш керек да. Мисалы, көз тийген оору болот, кара дубалап салат, же болбосо жин кирип кетет. Ошол ооруга ылайыктуу лечениени тапкандай эле ошону билиш керек. Ар бир оорунун өзүнүн рукуясы бар деп. Мына ушуну таап билүү керек. Адам дем салган адам жагынан ал ыйманына, тоокелине, чынчылдыгына кайта берет. Ал эми Куран болсо, жалпысынан кайсы аят, кайсы сүрө болбосун, ал шыпа. Куранда айткандай, Исра сүрөсү 82-аят, "Онун назилу минел Кур'ан". Курандан биз түшүрөбүз, шыпа жана момундарга ырайым деген. Качан ошо дем салган адам өзү алсыз болсо, өзү ыйманы менен, чынчылдыгы менен, Аллахка болгон таянуу менен алыс болсо, таасири да аз болот. Мындайча айтканда, себептер пайда бербей калат го кээде. Тоскоолдуктарды жойбосо. Тоскоолдуктар жоюлуш керек. Кээде тоскоолдуктар жоюлбоса деле, врачтар баары белгилүү, дарыны бере берсең деле ал пайда бербейт. Себеби ал дарыны пайда берип таасир бере турган жерде тоскоолдуктары бар. Мына ошол тоскоолдук тосуп салат дагы таасир бербейт, туурабы? Так ошондой дем салууда ошондой адамда ал тоскоолдуктар эмне десеңиз, көп тоскоолдуктар бар. Ишенбөө, таянбоо Аллах тааламга, ыйманынын алыстыгы, тажрыйба катары көрүү, бүт ушу тоскоолдуктар. Көрөйүнчү деп, сынап көрүү, байкап көрөйүнчү деп, таянуу, мына ошонун баары тоскоолдуктар жоюлмайынча пайда бербейт. Медицинада деле ошондой, дарыларда тоскоолдуктар бар, ошол дос. Врач айтат коса, мону жебе, мону ичпе, мону сактан, мону 5 күн ичесиң, мына ушуну сактансаң анан сага пайда берет. Анан диетасын сактабай, дарын да ура бер, тыйган нерселерди деле ура бер, тамактын түрүн бар. Курулган жебе, муну жебе тактап берет, анан барып сага эмне? Жашынакай таасир берет. Ошону сактаган адамдар. Тоскоолдукту жоймойнча пайда бербейт дары. Ошондой эле дем салууда дагы жана тоскоолдуктар жоймойнча пайда бербейт. Мына ошондой эле кээ бир учурда адам дарыны бир врач деп коелу, мисалы, же бейтап оорусун туура эмес айтып берип койгон, же рецепт туура эмес коюлуп калган дарыгер, же туура эмес дарылар берилип калса эмне кылат? Ооруга пайда бербейби? Пайда бербейт, балким зыян алат. Туура эмес колдонгондугунан. Ошол дартка туура эмес дары аныкталгандыктан, туура эмес рецепт бергендиктен. Ката кимде болот ошондо? Ката дарыдабы? Жок, дарыда эмес. Ал дары башка ооруга пайдалуу эле. Ката ошол дартка дарыны туура аныктап бербегендигинде. Кээ бир учурда адамда карама каршы туруп калат адам денеси. Ал дарыны кабыл кылбайт, жана ичсе кузуп салгандай эле. Ал учурда адам эмне? Ал сиңбегенден таасир бербейт. Мына ушундай сүрөт менен дагы Ибн Кайым рахимахулло адамдын руханий, ыйманы абалда Курандын шыпасын биз сезип, көрүп, кармап, жыттап жүрүп, жеп, ичип жүргөн дарыга салыштырып айтып атат. Адамга ачыкталсын деп, түшүнүктүү болсун деп. Ида ахада рука. Эгерде адам ушу рукуяларды, келген зикир, дуаларды, Курандагы аяттарды ишеним менен кабыл ала турган болсо, анда таасир аябай чоң болот. Мына ушул пайдалары да, ушул шарттары. Ошондо дем салдырган адам дагы, дем салган адам дагы, ушулар төп келгенде, альхамдулилля, Куран ажайып адамга таң калыштуу абалда таасирин берет. Ал эми ким кайдыгер болсо, тажрыйба катары көрөм, текшерем, мана тияк дегендер бар, аларга таасир бербейт туугандар. Аллах таалам бизге тавфик берсин, ийгилик берсин. Куран менен жашоого насип кылсын. Куран менен, Курандын максаты ушу тек гана рукуяга дем салдырып коюуга эле түшкөн эмес. Курандын максаты ушу менен жашаш керек.
буйругун буйруктай, тыюусун тыюудай. Бул биздиге болгон жетекчи. Жана ошондой эле шыпа кылып Алла Таалам бизге дагы белек кылып берип атат. Мына ошону жаттап, окуп, түшүнүп жашаганыбызда эле ошондой эле өзүбүздүн алсыздыктарыбызга, боштук жерибизге дагы жашоого. Тек гана бул жан дүйнөбүзгө эле эмес, нур керек болсо денебизге дагы, кайдимкидей органдарыбызга дагы кайсы жери алсыраса, ооруса шыпа экени белгилүү болду. Аллах Таалам баарыбызды өзүнүн чырайлуу эстөөгө, шүгүр кылууга, ибадатын жакшы аткарууга жардам берсин. Ва саллаллаху тааля аля хайр халкихи ва аля алихи ва сахби ажмаин.